Кырдайдын арбасы. Жаңы окуу жылынын башталарына саналуу гана күндөр калды. Ал эми бул балдар эртеңки күнү мектепке баруу үчүн калем дептер тургай кийип барар жаңы кийими жок. Ушундан улам аларга апасы таштанды таштоочу жайдан чогултуп келген кийим-кечектерди жууп тазалап мектепке камдап атат. Биздин бул жолку каарманыбыз 27 жаштагы Жазгүл Райымбек кызы. Ал бели ката элек кезинен тарта эмгекке аралашып, мектеп бетин көргөн эмес. Жазгүл Райымбек кызы 15 жашында турмушка чыкканын, андан бери жолдошу экөө 6 балалуу болгонун, бирок жокчулуктун сазынан дале чыга албай атышканын айтып, элден жардам суроого аргасыз болуп жатабыз дейт. Өзүм 4 тургам. Мен кийинкисин байкем бар улу. Ошто азыр ошто турушат. Атам да ошто турат. Апам биякта өзү менен. Бириним ошто турат. А берки бирөөбүз Россияда турат. Ошо кичинекей кезимде, аябай кичинекей кезимден баштап иштеп баштадым. 10 жашымдан баштап эле Казакстанда иштедик. Мындай жетишпегенден да улам кыйналып, анан кийин кичине жардам болсун деп атамды каарыгы кез, жардам болсун деп ошолорго не кылып көп иштеп калдым да өзүм. Нянька болуп иштедим көп. 13-кө чыккыча чейин ошо нянькада бир эле үйдө бала карап ошодо иштедим. Анан кийин атам бияка алып келди. Ошойдон эле бияка келип, апам алып келип, ошол жакты көрсөтүп койду да. Эмнени көрсөтүп? Могу свалканычы. Канча жашыңызда? 14 жашымдан баштап биякта иштедим. Ошондон бери эле ошол жакта апам көрсөтүп, атам деле каршы болгон жок иштегениме, өзүм элечи жанталашып коюп иштейин. Ушуга да болсо да жардам болсун деп, өзүм жанталашып аттым да. Үй бүлөнү багып аткан, андан да атам бар болчу, атамды бактым, инилериме берчүм, карындашым бар, ага берчүм. Кичинекей кез ал кез, кичинекей кез. Окуу дейт, кийим дейт, бүт деле ошолорго эле берип аттым да. Жаш эненин окуучу балдарына сабак даярдашууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул үчүн ал бир чети өкүнсө, бир чети уялат. Менге 3 барды, мен просто уялып интернатка барган жокмун да, уялып чоңоюп калган, уялып калып келсин кой. Биринчи класста барганга мүмкүнчүлүк жок? Жок, биринчи класстан барган жок. Ошондо азыр окуп жазганды билесизби, үйрөнөсүзбү? Жок, азыр окуп жазганды билбейм. Сүйлөгөн элерди, мындай мамилелерин жакшы эле да, просто жазганга келгенде эле такалып калдым. Ушу жазганга эле такалып калдым. Калган бүт баарын өзүм жасай берем. Балдардын окуусуна жардам бериш керек болот, ошондо кандай кыласыз? Күйөөм келип окутат. Кызым да ошо окуй албай калбасын деп ошо кайны журтка элечи берем да, окутуп. Мен өзүм окубасам да ошо балдарым окуп чыксын деп ошого жанталашып атам да. Өзүңүз эже окуганга, каттанганга аракет кылдыңызбы? Аракет кылдым, бирок болбойт экен да, аракет кылыш керек эми, мындай уялам да. Журттан уялам, просто барып ошо окугандан уялам да. Балким өз алдынча жолдошуңуздун жардамы менен. Ал деле аракет кылат, мач тийинсең болор, мынтип болор, ке жазып, не кылып мен үйрөтөйүн деп өзүм болбойм да. Ал бул көрүп жаткан турмушу үчүн кээде аны эрте түшүккө салган, кезинде көңүл бөлбөгөн апасынын күнөөлөрүн айтат. 14 жашымдан бери ошо свалкага келип өзүм апам алып келди. Бир күнү эле келди, көрсөтүп койду. Ошойдон жок болуп кетти. Апам жок болуп кетти да, келбеди, ошойдон жок. Анан кийин апам 1 жылда бир көрүнүп турат. Мындай келипчи, кызым бар деп кээде эстеп калат окшойт. Ошондо келип өзү катышып келип калат. А мындай күндө келе ичет да, тийгөз деле ичет, өзү ичет. Башка турмушка чыккан. Башка турмушка чыкканда анан бир сепе ошо мындай ойлогондо апам деле күнөөлүү деп ойлоп калам да. Андан ары ал турмушка чыккан убагын мындайча айтып берди. Жолдошум деле ошо жактан ары бери өткөндө жаш кезде ары бери өтсөм бас үйүңө жеткизип коеюн, кайра жумушуңа жеткизип коеюн деп ошентип жүрдү, 1 жылдай жүрдү. Ошентип жүрүп эле анан бир күн апам болбойт келип. Эмне болгон, алып
келип алып сени ары апарып бери апарганда бир нерсе болуп койбосун деп коркуп атты. Анан жок апа андай жок десем, апам болгон жок, бас ата энеси менен тааныштырбаса койсун, басып барабыз эле барабыз деп апам алып барды. Анан атам да келди оштон. Канча жашта элеңиз? 15 жашта элем. 15 жашта элем. Анан дедиле, атам келди оштон кыйкырып, неге кызың аралашасың, сен аралашпа деп. Кайненемдикине апам эле алып не кылды да басып барабыз деп. Анан атамдар да барып айтты, атамдар каласыңбы же кетесиң, эмне кылабыз кызым деп. Анан айттым, мен бир не болгондон кийин жашай берейин, эми көрөбүз да деп. Ошо бойдон эле жашап атабыз 2000. Сиз 15 жашыңызда турмуш курганга даяр белеңиз? Ооба, биз чоңоюп калган кез болчу. Турмуштун ызыр-сууна көнүп калганбыз. Анан күйөөм да болбой койду, жашайбыз, урушпай талашпай жашайбыз деп. Азыр урушпай талашпай жашайбыз. Күйөөңүз канча жашта? 30га чыкты. 17-имде төрөдүм улуу кызымды. 2008 кызым төрөдүм. Ошон кайненемдер менен бир 7-8 жыл чогуу жашадык. Анан балдан көп болгондон кийин карыгандарды кыйнабайык деп өзүнчө бөлүндү. Кайненемдер да өзүнчө бөлүнгүлө деп өзүбүзчө бөлдү да. Андан ары жолдошу өзү жана балдары болуп жашаган үй менен тааныштырды. Мына үйдө жашайбыз, 2000ден турабыз. Жүрүңүздөр. Канча бөлмөлүү эже? Бул азыр 2 комнат болуп калат. Эшиктин ордуна эмне эле илип койгон турбайсыздар? О, монтип пардо илип койгонбуз биягын. Кышында кантесиздер? Кышында эми мону бергисе кирип мен жылдырып койдум, мени тос. Ай, шишеп мындай түшүрүп могу бергисе тартып коебуз буну. Жылуураак болот. Кечинде жатканда ит мышыктар кирип кетпейби? Бул ошону тартып коесуң, мындай жаап, ошондой кирбей калат. Бул жактан чай ичебиз. Балдар менен отуруп ишебиз, чай ичебиз, эшикке тамак кылабыз. Ошоко отурабыз. А бияк жатканыбыз комнаттар. Бул жака биз жатсак, бул жака балдар жаткызышыбыз. Ушинтип жашайбыз. Бияка келгенибизге 1 ай болду. 1 айдын акчасын берлекпиз. Жаңы көчүп келдиңиз? Жаңы көчүп келгенбиз. Аны эшиктери несин тазалап, да бир күн келет да бергиле акчасын деп. Тиякта квартирабыздын акчасын бере албай калып, чыктык. Бул жак бош турган экен, несинен сурасак мейли жашап, карап жашасаңар, жашап тургулачы деп. Ошентип бир акчасын 2000ден беребиз. Ай сайын бербесең эми айтышат чыккыла деп. Кээде кышында чыккан убактыбызда болду квартирадан. Аябай кыйналганда чыгабыз. Эми ошоктон алып кеп тазалап, жууп, кичине сатып алгандан көрө деп ошоктон алып кеп жууп, тарап не кылып койдум. Буларды кайдан алып келдиңиз? Биякты деле жумуштан алып келип. Ооба, свалкадан алып кеп тазалап. Эмнелерди алып келдиңиз? Паластарды. Паластарды алып келдим, килем, пардо. Эми мындай айтканда кийим полностью эле ошоктон алып келебиз да. Эми сатып алганга акчабыз жок. Алып келесиз аны? Алып келип жууп, тарап. Анан как болсо колдоном, монтип тазалап жууп. Монтип тазалап, жууп, жайып, анан бүктөп, монтип коюп коем. Жарыктан чыкканда элдерден чыгып, калып кеткендер алып келип жууп, тарап, ушинтип. Эми кышында жылуураак да. Жылуураак деп. Алып келип жууп коем. Булардын баарын ошоктон алып келип. Бул жакта кийимдер экен, Ооба, бул жакта кийимдер кышкыга дайындалып атам. Антип моолорду алып келем, ошентип алып келип жууп, тарап. Булар жуулгандар азыр. Булар жуулуп, таралып, ошоко салгандарым. Пальто экен бул. Пальто ошо өзүмө да алып келип колум менен кышында. Ошентип алып келип. Ошондо таштандан багы сатчусун сатып, өзүңүзгө керектүүсүн алып келип алдыңыз. Ооба, керектүүсүн алып келип, ушинтип жууп, не кылам. А бул балдарга идиш аяктарым аябай деле көп эмес, аябай деле аз эмес.
могу эле идиштерим ушу сынып калып. Пособияларым чечпесе жакшы болот эле. 5-6 жерге барып кайрылдым. Учетуң жок, анан тигиниң жок деп эле отказ кылышат. Кече эмес мурда күнү барып келсем, ошо жосом учет бар жакка чык дейт. Аякка барсам квартира деп 6 балаң менен албайбыз деп 5-6 жолдон отказ беришти. Ошондой эле Жазгүл Райымбек кызы чогулган таштандыларды кайдан кантип бөлүштүрөрүн, ал иши үчүн кандай акааларын айтып көрсөтүп берүүнү чечти. Кээде ач калган күндөрүбүз да болот, ток калган күнүбүз да болот. Аябай кыйналып барды аябай кээде кыйналып кетебиз. Бирде жетсе, бирде жетпейт. Бир кишиники 1 айдан бери иштеп атат. Кыйналып кетти аябай өз. Биягынан жептөз, биягынан алып келет. Дем аябай деле көп алып келбейт, алып келсе 300 сом. Bir günde kede 400 сом. Al kirpiçte işte atat. Kirpiç kıyat. Kede kıynalıp ketet kesin aябай kede nan жок болуп калып, kede kışında үйүң мустак, эчтекең жок болуп калса, кылаарга эчтекең жок деп ойлонуп. Же буртуганыңдан жардам келбесе, kede буртуганың деле бере бергенден тажайт окшойт. Кеде кыйынчылыктар болот. Бир кошунам нан алып кеп берсе, бир кошунам чай алып кеп берет. Проблема болгон сайын бир тут не болуп, могу такалып калат го. Же бияка басайын десең да бүтпөйт, же бияка колоюн десең да вообще чечилбей момент болуп калат го кеде. Кеде ошондо уйсу өлүп алгым келет кеде. Анан да кичине кой. Балдарым, мен өлүп калсам балдарым эмне кылат? Бары жетим калбасын деп кой деп жан талашасыз. Ошо быйыл кызым да барат школго. Кызым, улуу кызым 3-класс окуйт, 4-класс окуйт быйыл. Балам 1-класска барат. Азима 1-класска барат эле. Бул барбай калды, кийим жок шартынан. Ушундай акчанын жогунан айынан ала алабыз. Былтыр инем акча салды эле, балдарыма кийим кылып бердик элек. Быйыл жок. Кийим кечелери кандай болот? Кийим кечелер аст-үст кара юбка, ак көйнөк, ак не алып бергиле деп атты эле. Анан быйыл ошо кызыма да алып берилекмин да, алып келип жумуштан тарап, жууп бердим мен. Таштандыдан алып келип. Ошодон алып келип жууп бердим мен. Ошону деле болбосо жоктон көрө ошону кийип барып турайын деп. Эми кыз экен да, түшүнүп, бизге чоңоюп калганга түшүнүп, кызым макул быйыл алып бербесеңиз, ошону бир барганыма кийип барсам анан кийин эскилеримди кие берем дейт. Бизда ушундай алган сортировка деп коет. Бизака могу балдарым каникул бүткөндөн кийин келип ушака могу салышып, жардам берем, мүшөгүнө 15 сомдон, 20 сомдон төлөп беришет. Ошондо таштанып келип келгендер ушул жерде алып келип өткөрөбү, мен түшүнүгүм боюнча? Бияка өткүзүшөт кээде эмне кылышат. Кырсасы да бар. Кырса деп кээде жардам берем. Келип салганым үчүн могундай бир баулга салганым үчүн 20 сомдон төлөп беришет. Бир күндө болсо 300 сом, кээде 400 сом болот. Элдер көп келсе ошентип болот. 15-20 кап чогултуп. 20 кап. Жолдошуңуз жого макул болгон жок да түшкөнгө. Ал өзү уялды, макул болгон жок да, ошо мен айттым да кетчү, көз чогуу десем, болгон жок. Уялды окшойт туугандарынан. Ушул жетишсиз турмушта жашап, эртеңкиси бүдөмүк болгон жаш үй бүлө элден колдоо жана жардам сурайт. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.